Мен өз мекенин сүйгөн патриот жаран катары алдыма койгон бир топ максаттарым бар. Бала кезимден атам, балам, элиңе ак кызмат кыл, ошонун тарыхта калат деп көп айтчу. Ошол сөз менин жашоомдун идеологиясы болуп эсептелет. Элим менен байланышкан, элимдеги бир нече көйгөйлөрдү алып чыгып, жашоодо чечип, мыйзам жазып, эл өкүлү болуп иштесем деген ниетим бар. Бишкек шаарынын Свердлов районунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигимди койдум. Бир айга чукул убакыттан бери жашоочулар менен жолугуп, көйгөйлөрүн уктум. Элдерибиздин, жашоочуларыбыздын арасындагы көптөгөн топтолгон маселелер менен таныштым. Жеринен барып, көйгөйлөрдү көрүүгө жетиштим. Сиздерди угуп, көптөгөн тапшырмаларыңыздарды жазып алдым. Свердлов районубузда көйгөйлөрдүн баары менен таанышмын. Учурда балдар бакчаларынын жетишсиздиги, мектептер, коомдук транспорттун тартыштыгы, канализация, жол, газдаштыруу маселелери оор боюнча турат. Буларга мен сөзсүз көңүл бурам. Мындан сырткары жеке менчикти коргоого, бизнести өнүктүрүүгө атайын мыйзам долбоорлорун жазам. Биздин мамлекетти тоноп жаткан бир уч коррупционерлер менен аеосуз күрөшүү үчүн мыйзамдарды сунуштайм. Кымбаттуу Свердлов районунун шайлоочулары, 27 февраль күнү мен сиздерди адилеттүү тандоо кылып, мамлекетибизди патриоттор гана сактап калат деген ураан менен шайлоого келишиңиздерди суранамын. Келиңиздер, келечек үчүн, мамлекет үчүн, Кыргызстандын желеги ар дайым эгемендүү желбиреп туруш үчүн салымыңыздарды кошуңуздар. Келиңиздер эми парламентте дудук болуп, балык болуп отурбастан, парламентте мыйзам жазып, сунуштап, сүйлөп, трибунада көйгөйлөрдү айтып, элибиздин жашоосун жеңилдетүүгө салым кошойлу. Урматтуу Свердлов районунун шайлоочулары, сиздердин тандооңуздар биздин келечегибизди арыктайт. Бийликке тартип, шаарга тазалык. Шайлообек Атазов, номер 12.